Ысык көлдүн тескей бети, тагыраак айтканда балыкчыдан караколго чейинки каттам СССРден мураска калган. 50-60 жылдан бери аң чөнөктөр эле оңдолбосо, бир да жаңыланган эмес. Мына ушул көлдүн тескей бетиндеги жолду жаңы салуу боюнча муз орундан жылып, каттамды куруу иши кызуу жүрүүдө. Ысык көлдүн тескей бети аркылуу балыкчыдан Караколго чейинки жолдун узундугу 220 чакырымды түзөт. 2024 жылдан декабрь айына чейин 142 километр, тагыраагы балыкчыдан Барскоонго чейинки тилкеси салынып бүтүшү керек. Барскоонго чейинки аралыкка 17 көпүрө курулуп, светофорлор орнотулат. Муну менен катар жер алдынан өтүүчү 4 өтмөк салынат. Эскерте кетсек, буга чейин аймактардагы каттамдарга мындай жер алдынан өтүүчү өтмөк салына элек болчу. Барскоонго чейинки каттамды ата мекендик эки компания курууда. Бул эки фирманын тең алгачкы чоң долбоору. Мурунку проектлерде бүт эле иностранный компаниялар утчу, проекттин баарын, долбоордун баарын. Анан ошолорго эле биз субподрядчик болуп биз эле иштечүбүз. Аякта кыргыз ата мекендик фирмалар эле иштечү. Биз эле бүтүрчүбүз, ошо качествосын баарын тең. Биз кепилдик бере алабыз, биз азык ушу салып аткан жолубузга дагы. Сапат демекчи, бул жагы Кыргыз Жол Транс долбоор мамлекеттик ишканасынын көзөмөлүндө. Сапаттыктыкка текшерүү үчүн жеринде 30га жакын инженер иштеп жатат. Асфальтобетон катмарынын астыңкы катмарын бул жерге басылган, ошол турат. Мунун проекттеги долбоордогу калыңдыгы 9 см болот да. Анан кийин атайын подбор ушу составын такталып туруп даярдалган. Ошол составты биз лабораторияда бул жерден жаңы басылып аткан асфальттан алынат, анан кийин монун калыңдыгын булардын тапталып, орусча айтканда уплотнение деп коет, ошол тапталганын, анан кийин ушунун тегиздиктерин лабораторияда ушул материалдар алынат дагы, анан ушул материалдардын негизинде лабораторияда аныкталат. Жолдо иштеп жаткандардын 70% жергиликтүү тургундар. Бул жолдун салынганы элге бир чети жакшы болду. Бош адамдарга жумуш болуп атат. Элге болсо жол оңдолуп атат, жакшы болуп атат бар. Анан да жолдун курулушу бөтөн эл, бөтөн жерге кетпей, өз элинде, жеринде иштегенге мүмкүнчүлүк түздү. Кызыгы, мигрант болуп кетпей, каттам салууну кесип кылып өздөштүрүп, жол салган компаниялар менен иштешүүнү пландагандар дагы бар. Мындай жол кандай салынат, билчү эмеспиз, эмне кылат, билчү эмеспиз, акырындан үйрөнүп атабыз. Жол кандай болот, таштарды жанчыганын көрдүк, үйрөндүк. Жакында бул асфальт чыгарат аз күндө. Аны да көрөбүз кандай чыгарат экен. Жол салганын көрүп үйрөнүп атабыз да. Балыкчыдан Барскоон айылына чейинки каттамды сала турган эки компаниянын тең жеринде жол салууга колдонула турган инерттик материалдарды чыгара турган заводдору иштеп жатат. Азыр бул ишканалар толук кубаттуулукта иштеп жатат. Бул жердин дагы материалын колдонобуз. Ушу жакынкы аралыкта эле бир 100 метрдей эле ушу полностью бөлүнгөн жер, атайын асфальтка деп ушу карьерди ушуну такталган жерде. Өзгөчөлүк ошодо. Ушу жерден эле дробит этип эле инерттик материал чыгарабыз, ушу карьерден эле ошол эле асфальт демеге кетет. Материалына кетет солай. Муну менен катар жол салып жаткан компаниялар бетон чыгарат. Бул жерде бетон чыгаруучу жабдыгыбыз бар. Ал болсо саатына 125 куб чыгарат. Ошондо бетонду силер эмнеге колдоносуңар? Бетонду биз бул жерде трубалар бар, жана көпүрөлөр бар. Ошолорго колдонобуз көбүнчө. Жана жыбы парапет ортодо ограждение бар, ошолорго колдонобуз. Бул салынып жаткан жол эл аралык стандартка жооп берип, дүйнөлүк экинчи категориядагы каттам болот. 11,5 тонналык массаны көтөрөт. Буга чейин жолдун туурасы болгону 10 метр болуп, 7-8 метринде гана асфальт болчу. Анысынын дагы колдонуу мөөнөтү убак бүткөн. Эми болсо 4 тилкелүү болуп, туурасы 22 метрди түзүп, анын 17,5 метрден ашыгына асфальт төшөлөт. Мындан тышкары ортосу коопсуздук үчүн бөлүнөт.
Эскерте кетсек, балыкчы Каракол жолунун Барскоонго чейинки тилкесин 2024-жылдын аягында бүткөрүү мерчемделген. Ал эми Барскоондон Караколго чейинки тилкенин учурда долбоору жана техникалык экономикалык негиздемеси даярдалууда.